сатам. Ооба, ат дагы сатам. Дем дагы сатылат. Сода. Бул сенен мет бизнеске айланып кеткен. Бизнес деген ошо сода. Жашообуз содада турат. Өзүңөр күйөөгө тиерде же үйлөнүүдө чыкыйтып кымбат баалуу кийимдер менен өздөрүңөрдү сатасыңар го. Мына ошон үчүн мындай айтып шылдыңдаш да болбойт, өзү шылдың болуп калабыз. Мен силерге соданы үйрөтөм, сода немекчи. Ошо содадагы убуток болбогон прибыли эселентип берген сода. Куранда Аллах таала өзү содалашат. Муну кылсаңар, мен силерге буну берем дейт. Муну кылсаңар, ушундай жакшынакай жерди алып коем дейт. Эми сода демекчи. Аварияны көрдүң, жардам бердиң. Ден соолугуна дагы, буюмдарына дагы туура эмес жатып калганды уурдабай, аны реклама кылбай. Аллахым, мен сен үчүн жардам бердим. Мени ошол абалга алып келбе десең, сөзсүз кырсыкка учурбайсың. Ооруп атат бала, инвалид, ДЦП. Жардам бер дагы. Аллахым, сен үчүн менин балдарымды ошол акыбалга алып келбе десең, сөзсүз кабыл болот. Жана эркектерге дагы бир сон сода. Зына кылба. Аллахтан сура. Ахиреттен моундай нур кыздардан берет. Жана садака бер. 10дон 700ге чейин эселентип, Аллах көйүтүп берет. Сода ушундай. Аллах менен эң сонун сода болот. Содалашкыла. Ассаламу алейкум.